Assalamu alaikum Oşqabardын көрүүчүлөрү, биздин катталуучулар жана ошондой эле жылкы сүйүүчүлөр, саякер чабандездөр. Биз бүгүн Аравандан сиздерге салам айтабыз. Тактап айтканда бүгүн Араван районуна караштуу Төмөйүн айылдык аймагында келип калдык. Бул жактан аттар тартууну баштадык. Мына байкап туруңуздар, ушул тору ат сатууга чыгат экен. Ээсинен маалыматты алып, сиздер менен бөлүшүп жеткирип өтөбүз. Жашы кандай болду, баасы кандай, ээси маалыматты берет. Бизден алыстабаңыздар. Мына Шухрат маалыматты берет экен аты тууралуу. Кандай ат болду? Ассаламу алейкум Шухрат. Саламат, иштер жакшыбы? Иштер кандай анан? Жакшы, рахмат. Ушул ат сатууга чыгат жаныбар. Жашы кандай болду аттын? Жашыны 9 жашар деди. 9 жашар. Ат пародасы кандай экен эми? Пародасын энди билбейм, ушу Кыргыз жылкысы элеби? жылкы эле деп алып келдик биз дагы. Каяктан келген бул? Нокаттан алып келдим. Нокаттан келген. Экен, ушу алып келдим. Бою канча чыгат эми? 1.60 плюс ой. 1.60 жогору. Ооба. Ат камбы азыр. Азыр камыраак. Кол- Кегенден бери жемде. Колго жобуш эле болот. Аркасына кичине неме кылып эркелейт. Алдыга жакшы мына. Алдыга жакшы эле, мындан өзү эле көтөрөт экен, Көтөрүп. Жеп ичиш кандай, жеп ичиши? Жебичи жакшы. Жеп ичиштери, күлүктүгү, мындай жүрөгү. Улак болду да кичине Улакка салындыбы, таке улакка? көрдүк. Кандай экен көрүп? Жакшы экен. Кирип чыгыштары кандай аттын? Чыгыштары суу. Сууга киргенде кетеби? Жөн эле кечип атат. Күлүктүгүчү, андай топко турушу. Мынакей, көрүп турасыздар. Бак, кайман аты барбы жокпу аттын? Өзү коюп алат. Мынакей, атты байкаңыздар. Азыр мындай 4 казыгы таза. Дене мүчөлөрүн жакындан барып кичине чабып көрсөтөбүз, эмне кылабыз эми? Чабып көрсөтө. Чабып кичине көрсөтүп коелу, ал мындай көргөндөр, жаккандар эме болот. Мойнун тик кармайт экен жаныбар. Ялада ошондой кармайт. Гелада да, топто да, жыйында да ушундай турабы? Да, тикке кармайт. Бастырчы мындай сорларын да көрүңүздөр. Эч кандай жаман адаттары жок, Адаты жок. Аркасын такалаган алмаз, кыйнайт жок. Аркасын кичине оозу элпек эле мындай жумшак. Кичине жылуулачы мындай кагып. Жылоосун көрүп турасыздар, моюнду тик көтөрүп кетип атат жаныбар. Бул эми кыргыз жылкысы Карабайырда эле келгенби? Бир мына жер асфальт экен. Кичине талага кое берип коесуң мүмкүн, Мынакей 1.60 жогорураак экен, Мынакей көрүп турасыздар атты. Нокаттан келгенде тү. Бул дыйканчылык эле болуп калдыбы? Башта дыйканчылык эле. Ичине пулду кармап турсун деп алып ташап койгондон ошол бойдон ал ичине тойлор болуп. Акча керек сатууга чыкты. Камчы иштебейт окшойт атка. Кетти чабып эле. Бияк ылайраак экен. Ылай болсо да ошол жерде бир кеткенин да көрсөтүп коелу туугандар. Вот токтоштор. Мына ошо буроолорун көрсөтчү, чаба бербей. Повороттор жайында экен, буроолору. Ордунан бурчу, поворотторун көрөлүчү. Мына поворотторун көрүп турасыздар туугандар. Оңго дагы, эки жака буроолору. Болду. Эч эмес жок экен, Повороттор жакшы экен аттын. Кеткен, күлүп экен жаныбар. Эми аттын баасы канча болду? Баасына токтолойлучу. Баасы көңүлүңүздөргө туура келип, чөнтөгүңүздөргө туура келип жаккан болсо, ээси менен Шухрат менен байланыша бересиздер туугандар. Канча эми баасы? Баасыны 200 миң сом эле деп. 200 миң сом. Аттын баасы 200 миң сом экен туугандар. Мына ат издегендер, эми ээсинин номерлерин айтып өтөбүз. Номерлер канча менен? 222 менен. Плюс 996 222 менен 50 52 86 номер менен байланыша бересиздер мына туугандар. WhatsApp да бар, WhatsApp бар экен туугандар. Мына биз ушуну менен чыгарылышыбызды жыйынтыктайбыз. Атты көрдүңүздөр туугандар. Калган маалыматты ээсинен аласыздар. Баасы айтылды туугандар, 200 миң сом. Ар бир жигит ушундай аттар менен насип кылган болсун. Саламатта калыңыздар. Биз чыгарылышыбызды жыйынтыктайбыз ушуну менен.